15 жылдан ашуун убакыттан бери өз жерлерине ээлик кыла албай, жергиликтүүлөр тарабынан кысым көрүп жаткан жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн тургундары нааразычылыктарын билдирип, маалымат жыйынга чогулушту. Алардын берген маалыматы боюнча тургундар жашоо өткөрүп жаткан жерлер жасалма документтер аркылуу сатылып кеткенин жана бул маалыматты үйдү бошотууну талап кылып келишкенде гана билишкенин айтышкан. 15 жылдан ашуун убакыттан бери бул маселе айыл өкмөттө түзүлүп калган мафиялык топтун кийлигишүүсү деп эсептейт. Учурда айрым турак жайларга райондук сот тарабынан чечим чыгарылып, ал үйлөрдү бошотуу талабы коюлуптур. Бирок жергиликтүү калктын жана тиешелүү адистин суранычы менен учурда териштирүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ал эми өз үйлөрүн тарттырып жиберүү коркунучунда турган жаңы Ноокат тургундары бийлик өкүлдөрүнүн кайдыгер карабоого жана көмөк көрсөтүүсүн суранышат. 15-16 жылдан бери сот менен алекпиз. Чындыгында мен эч нерсеге түшүнбөй турам. Мындан улам адилеттүү чечим чыгаргандар бар бекен деп сиздерге кайрылып жатабыз. Hakikatiyem bilmeymen eken. Жаман ташвиштүү күндөр башына түшүп атат буларды. Азыр мен айттым, билсин, бүтүн калың журт билсин бул көйгөйдү. Айылды ичинде эле соттан милицияга, милициядан прокуратурага, прокуратурадан госрегистрге, анан айыл өкмөткө болуп эле тегеренип силар кыйналып көчөдө калбагыла дедим. Азыр бул жердеги кишилер бардыгы бирдей проблемалары. 2003 жылдан башлап жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө иштегендер азыркы күнгө чейин бир топ мафиялы топ болушуп алган. Мен буну ачык айтам, кокустан келип эле айтканым жок. Бул жөнүндө 7 айдан бери Камчыбек Кыдыршаев атына, Курманбек Зулушев атына, Улан Ниязбеков атына элдердин арыздарын, көйгөйлөрүнө жардам бергиле деп кайрылып келип атабыз.